Көрсөтүүнү улантабыз. Кыргызстанда Ички иштер министрлиги четтен каржыланган митингтерге чек коюу тууралуу мыйзамды парламент кароосуна койду. Мыйзамга ылайык чет элдик гранттар эсебинен ири чогулуш жана жыйналыштарды уюштурууга жана өткөрүүгө тыюу салынат. Ошондой эле уюштуруучулар митинг катышуучуларын жана каржы булактарында мындан ары ачыктап алдын ала көрсөтүүсү милдет. Мыйзамга баш ийбеген кадимки жарандарды, эки кызмат адамдарын 5 жана юридикалык тараптарды 15 000 сомго чейин айыппулга жыгуу каралган. Бул демилге тегерегинде студияга укук коргоочу Азиз Абдырасулованы чакырдык. Саламатсызбы, студияга кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Айтыңызчы, сиз бул мыйзам долбоору менен таанышууга үлгүрдүңүзбү? Чын эле сиздер айтып жаткандай баш мыйзамга каршы келе турган жоболор барбы? Болсо аргументтеп бересизби? Албетте биз бул мыйзам долбоору менен тааныштык. Бул мыйзам долбоорундагы жаңы киргизилип аткан кошумчалар, толуктоолор Конституцияга түздөн-түз каршы келет. Атап айтканда, мисалы үчүн Конституцияда тынч жыйындарга катышуу, аларды өткөрүү ар бир жарандын укугу, ал эми маалымат берүү, ошол орусча уведомление деп коет. Ошо маалымат берүү ар бир жарандын укугу катары, ал милдет эмес, укугу катары болгондо, ал эми бул жаңы мыйзам долбооруна караганда финансылык каржы кандай, мисалы үчүн баягы плакатты кимден сатып алды, эмне менен жазды, ошол канча сом акча кетти дегендей маалыматтарды берүүнүн өзү бул деген маалымат берүү болуп калат, дагы Конституцияга түздөн-түз каршы келет. Кыргызстанда жылына жүздөгөн митингдер өтөт. Ошол митингдердин табияты кандай, атайын пландалып максаты уюштурулгандар көп болобу же баягы стихийно деп коебуз го, ойдо жок жерден митинг акция болуп кеткен учурлар көппү? Анализ кылып көрдүңүздөр беле? Биздин уюм 2003 жылдан бери Кыргызстанда ушу пикет митингдер кандай шартта өтүп атат, адам укуктары сакталып атабы, ошол эле убакта пикет митингдердин катышуучулары өзлөрүнүн милдеттерин так аткарып атабы, бул тынч жыйындар тынч маанайда болуп атабы же болбосо кандайдыр бир күч колдонууга айланып кетип атабы деген ошондой суроолорго жооп издөө үчүн биз 2003 жылдан бери өзүбүздүн байкообузду жүргүзүп келебиз. Мына 2014 жылга салыштырмалуу 2015 жылда саясий маселелер боюнча пикеттерден караганда социалдык маселелер боюнча, свет маселеси, турак жай маселелери, жер маселелери боюнча пикет митингдер көбүрөөк болуп атат. Эми алардын көпчүлүгү стихийно же болбосо спонтанный деп коебуз, атайын маалымат берилбей эле чыккандар дагы бар. Бирок мыйзамдын негизинде маалымат бергендер дагы болуп атат. Анан ушу 2015 жылы карыз алгандар, заемщиктер деп коебуз, кредит алып, анан ошо кредиттин акчасын төлөй албай үй жайынан айрылгандар дагы пикет митингге чыкканга аракет кылышты. Бирок бийлик тарабынан ошол ар түрдүү топторго ар кандай мамиле болуп атат. Ички иштер министрлиги учурда саясий митингтерге карата мыйзамдык чектөөлөр киргизип жатат өңдүү. Бул демилгеге эмнеден кабар берет? Бул деген эми саясий митинг, анан саясий эмес митинг дегендин өзү туура эмес. Бул жарандардын тынч жыйындарга болгон укугу, бул саясий укуктарга кирет дагы. Ошол тынч жыйындардын бардык түрү, пикет, митинг, жөө жүрүштөр жана башка түрлөрү бул саясий акцияларга кирет. Ошондуктан Кыргызстандагы болуп аткан баягы тынч социалдык маселе менен болобу, балдардын укугу кандай маселе менен болбосун, бул саясий укуктарга кирет дагы. Аны саясий укук же болбосо саясий эмес деп бөлгөндүн өзү бул адам укугун түшүнбөгөндүк да. Ал эми чектөө киргизүү деген бул саясий пикет митингтерге киргизген деген баягы мен айтып кеткен эле жалпы бардык тынч жыйындардын баарына чектөө киргизүү деген менен бирдей кабыл алсак болот да. Кыргызстанда митингтерди өткөрүүнүн өзгөчө формасы десек да болот, түрү пайда болуп калды да. Бул боз үй тигүү, жол тосуу, атка минип алып коомдук тартипке көзөмөл салган милицияга баш ийбөө, аны жөөлөө көрүнүштөрү маалым. Бул нерсе өзү канчалык мыйзамдуу нерселер? Биз мындай тынч жыйын дегендин түпкүлүгүн түшүнүшүбүз керек да. Тынч өзү аталган айтып турат, тынч. Ал эми эл аралык стандарттар боюнча кандай жыйындар тынч деп аталат? Бул баягы күч колдонуу жок, баягы отсутствие насилия деп коет орусчасынан айткандачы. Күч колдонуу жок, бирөөнүн кадыр баркына шек келтирбеген, бирөөнүн кадыр баркын тебелебеген, кимдир бирөөгө карата күч колдонбогон митингдер тынч болот. Эгерде ошол тынч маанай жок болсо, мисалы үчүн колуна таш алып ыргытып баштаса, же болбосо чоң трассаны тосуп баштаса, же атчан келип алып баягы милиция кызматкерлерине коркутуп үркүтүү
болсо бул деген тынч маанайдагы митингге кирбейт. Ал өзү башка мыйзамдын жоболору менен жөнгө салыныш керек. Ал эми тынч закон о мирных собраниях деп 2012-жылы кабыл алынган, ошол мыйзамдын алиги авторлорунун бири ошол мыйзамды жазганга түздөн түз катышкан киши катары айтам. Ошол мыйзамда ушу күч колдонуу дээрлик жокко чыгарылганда, ошол убакта милиция менен жарандардын ортосундагы карама каршылыкты биз жокко чыгарганга аракет кылганбыз. Милиция тыюу сала албайт, жергиликтүү бийлик ага тыюу сала албайт. Тыюу салуу тынч митингдерди чектөө бул соттун гана чечимине ылайык болуш керек деп атабыз. Бирок ушул жагдай, ушул норма бүгүнкү күнгө чейин иштебестен милиция кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик тарабынан эле чектөө салынып коюлуп атат дагы. Соттун чечими бүгүнкү күнгө чейин бир дагы биз соттун чечими менен тыюу салынган мындай мисал жок да Кыргызстанда. Демек бул бүгүнкү күндө ошол биз баягы Венеция комиссиянын экспертизасынан өткөн абдан эл аралык деңгээлде жогорку бааланган мыйзам бүгүнкү күндө ошо именно милиция кызматкерлери, жергиликтүү бийлик кызматкерлери тарабынан аткарылбай келатат. Рахмат, акыркы суроого жооп берсеңиз, адам укугу жаатында митингдин ролу кандай? Ушуга да токтоло кетсеңиз. Бул митинг деген мындай да, митингдин негизги максаты көп ойлойт да, ушу митинг менен биз бир баягы чечилбей аткан маселени чечип алабыз деген ой. Бул өзү баягы митинг пикеттердин катышуучулары тарабынан туура эмес ой жүгүртүү да, туура эмес түшүнүү адам укугун. Бул пикет митингдер эмне үчүн керек? Баягы чечилбей аткан маселени, ошол жарандардын кандайдыр бир көйгөйүн, мүшкүлүн, проблемаларын коомчулукка жеткизүү. Бул пикет митингдин негизги эле максаты ошол өзүлөрүнүн чечилбей аткан көйгөйлөрүн коомчулукка жеткизип, пикет митинг аркылуу, ошол убакта журналисттер аркылуу, анан коомчулук өзүнүн баасын бериш керек да. Ал эми бүгүн болсо көп ойлошот, биз пикетке митингге чыксак ушул маселе чечилет деп. Жок, андай ойдон алыс болуш керек. Бул ар кандай чечилбеген маселени, ар кандай оор проблемаларды бул али укуктук талаада чечилиш керек, сот чечиш керек, же болбосо ошол эле милиция кызматкерлери жана прокуратура тарабынан чечилиш керек, жергиликтүү бийлик тарабынан, бийлик өкүлдөрү тарабынан чечилиш керек. Ал эми пикет митингдин негизги максаты ошо биздин мынакей чечилбей аткан көйгөйүбүз бар, ушул чечилбей атат деп гана коомчулукка жеткизүү. Ошондуктан баягы мыйзамды жазганда биз пикет митинг болуп аткан, тынч жыйындар болуп аткан жерге журналисттердин ээн эркин катышуусундагы киргизгенбиз да. Журналисттер барып, ошол катышуучулардын көйгөйүн сурап, ошолорго суроо берип, тактап, анан массалык маалымат каражаттары аркылуу кайра коомчулукка жеткизсе, анан коомчулук өзүнүн баасын берет. Булар туура чыгып атабы, же бийлик туура эмес кылып атабы, балким булардын талабы туура эместир деген ошондой коомчулуктун максаты. Ал эми канчалык деңгээлде туура талап коюлуп атат деген дагы суроолор болуп калат да. Көбүнчө бийлик айтат, булардын талабы туура же туура эмес деп. Бул дагы туура эмес. Ар кандай талап менен чыкса, баягы күч колдонуу болбосо, мыйзам бузуу болбосо, ар кандай талап менен чыга берсе болот. Мисалы үчүн ошол эле демократиялык өлкөлөрдө мындай атайын күлкүлүү бир талаптар менен чыгышы мүмкүн. Жаңы жылдын астында же дагы бир мындай даталуу күндөргө карата президент асмандагы булуттун баарын айдап жок кылсын деген мисал айтам да. Же болбосо мына менин көзүм асман капкара көрүнүп атат, ушуну көгүш боекко боеп берсин деген бийлик, ошону мындай бир адамдын, акыл эстүү адамдын мээсине сыйбаган талаптар да болуп калышы мүмкүн. Бирок ушунун баардыгы коомчулукка жетиш керек да. Коомчулук ушулардын талабы канчалык деңгээлде мыйзамдуу, ушулардын талабы канчалык деңгээлде аткарылса болот деген анын бааны коомчулук бериш керек. Бул пикет митингдердин негизги максаты ушул. Рахмат, бизде мейманда укук коргоочу Азиза Абдурасулова болду. Жаңылыктарды улантабыз.